Сооротуучу Кудай. 4 январь. Уулум, теңирдин жазасын четке какпа. Анын айыбыңды ачканын оор көрбө. Анткени теңир сүйгөн адамын жазалайт. Ага атасы уулуна ырайым кылгандай ырайым кылат. Кудай сүйгөн адамын жазалайт деген сөздөр анча бизге жакпайт. Кандайча деп сурагың келет. Бирок чындык ушундай. Эгерде чоочун эле бир бала көчөдө улуу адамдарга жаман сүйлөп, тартипсиздик кылып жатса, ии тентек чунак, туура эмес кылып жатыптыр деп жолубузду улантабыз. А эгерде биздин бала ошентип жатса, чуркап барып, тентектигин токтотконго аракет кылып, үйгө алып барып, жазалап да коебуз. Биз анын жакшылыгы үчүн, тарбиясы үчүн ушундай кылабыз, туурабы? Ошондой эле Кудай биздин жакшылыгыбыз үчүн, бизди тарбиялаш үчүн кээде жазалап коет. Кудай бизди кылган күнөөлөрүбүз үчүн жазалап жатса, капа болбой, тескерисинче ага рахмат айталы, ага моюн суналы. Анткени ал сүйгөн балдарын гана жазалайт.